Жогорку кеңеш мыйзам чыгаруучу орган эмес эле ушак чыгаруучу орган. Ал жерде отургандар балык депутаттар деген сыяктуу мазак сөздөр канча айтылбасын, бир дагы эл өкүлү жок, андай эмес деп айтып чыккан жок. Мына ушундан улам бийликтин бир бутагын таратып жиберсе деле, шайлоого чыгымдаган каражатына, артына турган шайлоочуларына карабай эле тарап кете берет окшойт деген ой жаралат. Парламенттик өлкөдө жогорку кеңештин депутаттардын орду өзгөчө болуш керек эле. Бирок депутаттардын алсыздыгынанбы же коркоктугунанбы андай боло албай атышат. СДПК партиясынын бир депутаты Ысык Көл облусуна өкмөттүн өкүлү болуп кетти. Тизме боюнча Икрам Илмиянов, андан соң Абдыманап Кутушев депутат болмок. Эгер экөөнүн бирөө депутат болсо, социал-демократтар парламенттеги позициясын бекемдеп атат деп ойломокпуз. Бирок экөө тең мандаттан баш тартышты. Анда жогорку кеңеш тарайт окшойт деп жатсак, Алмазбек Атамбаев бул чакырылыш мөөнөтүнүн аягына чейин иштеш керек деген ойун айтты. Ошентип парламент тарайбы же тарабайбы деген суроого мен деген саясат таануучулар жана аналитиктер дагы жооп бере албай жатышат. Жогорку кеңешти таркатуу маселеси жөн жеринен чыга калган жок. Өлкөдө болуп жаткан соңку кырдаалдардан улам парламент үн катып отурганда Өнүгүү прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев өлкөдө болуп жаткан чыңалууларды жогорку кеңештин ичинде чечүү сунушу менен чыккан. Парламент ичинде напряжение көтөрүлсүн, көчөдө көтөрүлбөсүн. Көчөдө радикалдык бир иш-чараларга жол бербейлик. Көчөдө бир митинг болуп, анан кийин бир төңкөрүштөр жана башка маселелер болбосун. Ошон үчүн парламентке напряжение алып келелик, урматтуу коллегалар. Президент Алмазбек Атамбаев дагы болочоктогу президенттикке аттанып жаткан Бакыт Төрөбаевдин сөзүн колдоп, эл өкүлдөрүн таркап эле кетпейсиңер деп айткан болчу. Мен анын сунушун колдойт элем. Ушундай депутаттарга да кайрылат элем да. Урматтуу депутаттар, карганын көзүн эч качан чукубайт. Карганын көзүн эч качан чукубайт. Эми эл бузарларды, мародерларды тайраңдатып коюп, эми балыктай болуп, тымпыйып карап отурганча, анда тарап эле кетпейсиңерби? Бакыт Төрөбаевди колдоп. Мамлекет башчысынын бул билдирүүсүнөн кийин өзгөчө КСДПчылар сестенип, эмнеге таркайбыз деп көрөнгөн бойдон калышкан. Бирок көп өтпөй эле бийлик маанилүү кадрдык өзгөртүүлөрдү жасады. Өлкөдөгү өкмөттүн өкүлү Аскат Акибаевдин ордуна жогорку кеңештеги КСДП фракциясынын мүчөсү Узарбек Жылкыбаев дайындалды. Жылкыбаевдин ордуна парламентке Икрамжан Илмиянов келмек. Бирок Илмиянов жана андан кийин кезекте турган Абдыманап Кутушев КСДП партиясынан депутаттыкка талапкерлер тизмесинен чыгуу үчүн арызын жазышкан. Алардан кийинки тизмеде турган Аида Касмалиева мандат алып, депутаттардын катарына кирди. Ал эми эки талапкердин депутат болгусу келбегендиги коомчулукта парламент чынында таркайт деген сөз тарады. Бийликчил партияга бири мандат алып кошулуп жатса, экинчилери акырындык менен тизмеден чыга баштады. Коомдук ишмер Эдил Байсалов КСДП деген партия жок экендигин, бул жөн гана уюшкан топ деп баалады. Мындай партия жок. Бул жанагындай эле бир уюшулган топ. Алактан жанагы мандаттар кандай эреже менен алар таратылган, бардыгы эле случайный кишилер, бирөөсүлөр жарымдан көбү ал Бакиевдин желдеттери, дагы бир канчасы мындай эле бир көчөгөн эле бир саясатка эч кандай тиешеси жок. Азыр өздөрү түшүнүшпөйт. Мындай партия жок. Партиянын идеологиясы, саясаты, программасы, максаттары, бириге турган идеялары да жок. Ошондуктан СДПК биремке болуптур деген жок. Бул жекеме бир киши. Ошол кишинин балким шопуру, анан жанында турган секретары, пресс-секретары, кимиси жана Фарид Абдулазимович Ниязов, аны ким дейбиз билбейм. Анын деле таасири жетпейт. Ошол кишинин эртең менен ойгонсо биягына кетет, кечинде жакпай калса тягына кетет. Ошол. Ал бирок аны партия деп же СДПК деп айтууга болбойт. Серепчилердин баамында эгер жогорку кеңеш азыр таркап кете турган болсо, бул бийликтин пайдасына чечилип калышы мүмкүн. Парламенттин азыр таркашы бул бийликтин пайдасына көбүрөөк болуп калат деп ойлойм. Анткени парламенттик шайлоо менен президенттик шайлоо эгер бир учурда өткөрүлүп кала турган болсо, анда административдик ресурстар көпчүлүк учурда парламент бийликтеги партияга жана бийликтин кандидаты үчүн добуштарды алып келген кечтеп калат. Ошон үчүн бул учурда президенттин бийликтеги партиянын өкүлү кайра президент болуп шайланып калыш шансы чоңоюп кетет. Бирок коомдук ишмер Шамшыбек Медетбеков жогорку кеңешти эч ким күч менен тарата албастыгын айтты. Жогорку кеңештин ишине баа бергенге шайлоочудан бөлөк эч кимдин укугу жок да. Шайлоочу катары мен жогорку кеңеш жөнүндө же жакшы же жаман деп баа бериш мүмкүн. Бийлик бутагында тургандар
ага тигиндей болуп атат, мындай болуп атат деп баа берген бул мыйзам бузуучулук болуп эсептелет. Мамлекет башчысы эл өкүлдөрүн тарап эле кетпесиңерби деп жатса, жогорку кеңеш унчукпай отурат дейт укук коргоочу Турсунбек Акун. Азыр эми мына биз парламенттик система деп атабыз. Бирок азыр парламент азыр эмне балык болуп калды, эч ким унчук албайт. Со системасы эмне? Вообще өлдү, ачыгын айтканда. Реформа толугу менен токтоду. Парламентти бир да президент тарап кет деп айткан эмес. Тарап кеткиле дегенине карабай, парламент унчукпай отуруп атат. Унчукпай отуруп атат. Эл өкүлдөрү болсо президенттин тарап эле кетпейсиңерби деген сөзүнө эч кандай негиз жок экендигин билдиришип, парламентарийлер болсо өзүбүздүн ишибизди так алып барып жатабыз. Андыктан кетүүгө шашылыштын кереги жок дешти. Бүгүнкү күнү жогорку кеңеш өзүнүн функционалдык өзүнө тиешелүү мыйзам ченемдүү иштерин аткарып жатат. Чындыгында буга чекте бир топ сын пикирлер айтылып келген. Мамлекет башчысы тарабынан дагы мен ойлойм, ошого мындан ары парламент өзүнүн мыйзамда көрсөтүлгөн, конституцияда көрсөтүлгөн функционалдык милдеттерин так аткарса, мен ойлойм, эч кандай бүгүнкү күнү ал ушактарга бөгөт коюлат эле деп. Таркаганга эч кандай негиз жок. Парламент өзүнө коюлган милдеттерин так аткарып жатат. Мыйзам боюнча дагы азыр таркаганга мүмкүнчүлүк да жок да. Ошон үчүн бул парламент өзүн эле таратпаса, андай мүмкүнчүлүктөр азыр жок. Айрым депутаттар болсо жогорку кеңешке карата болуп жаткан сындар жөн жеринен чыгып жаткан жоктугун, парламент чынында орун алып жаткан чыңалууларды жогорку кеңештин ичинде чече албай жаткандыгын айтышты. Ойлойм, ошондуктан бүгүнкү күндө парламентти карапайым элдин көпчүлүгү сындап атышат бүгүнкү күндө. Бул туура. Себеби парламенттин ушул өз иши ушундай. Ошол учурдагы маселелерди карап, мен ойлойм, ушул Бактыергеш Төрөбаев туура маселе коюп атат. Биз көчөдөн парламентке алып кирели ошол маселелерди. Парламентте талкуу болсун, ушул жерде талаш тартыш болсун деп. Көчөдө туруп кыйкыргандан көрө бүт маселелерди парламент ичинде талкууга алып, ушул жерде талашып бир жыйынтыкка келсек, мен ойлойм, жалпы Кыргызстан үчүн жакшы болот. Бул парламент жөн эле кетпей тургандыгына көзү жеттиби? Айтор мамлекет башчысы көп өтпөй эле 24 мартка арналган Гүл бактын ачылышында жогорку кеңеш өзү эле тарап кетерине ишене албай тургандыгын айтты. Парламент өзү эле тарап кетет дегенге ишене албайм. Туруктуу коалиция болбогонун дагы бир жолу мен сиздерге айтып берейин. Жанагы келген шайлоочулардын санынан 7% деген барьер болгондо, мындан арадагы парламентте дайыма 6-7 партия болот. Эч качан туруктуу коалиция, эч качан туруктуу өкмөт болбойт, ачык айтып. Буга да түшүнүш керек. Эгерде чын эле жанагы парламентте бакылдап аткан эргүлдөр мамлекет үчүн күйсө, ошол эле барьерди 7 кылбай 9-10 кылыш керек. Ошол эле тизмени жесткий кылыш керек да. Ошондо мына татынакай парламент болот. Бүгүнкү күндө 6-чакырылыштын эл өкүлдөрү элге берген убадаларын унутуп коюшуп, өз кызыкчылыктары үчүн иштеп жаткандыгы сынга алынууда. Элдин көбү боюнча нааразы иштеген, конечно. Баары көрүнүп турат. Депутаттар азыр иштебей эле бири-бирине эле чукушуп неме болуп атат. Элди ойлогон немеси эле жок. Улам сайын кетип келе бергенде элге кыйын болуп калат го, бир туруктуу иштеш керек да. Эркек сөзүн айткандан туруш керек да. Антесе болбогат го. Эл шайлаган парламент бүгүнкү күндө туура чечимдерди кабыл алып, бардык маселелерди парламенттин ичинде чечип турганда эл нааразы болбойт эле дейт депутат Бакыт Төрөбаев. Туура эмес чечимдер болуп турса, кандай бир тез арада иш аракеттер болуп турбаса, анда эл дагы нааразы болот. Кандай орчундуу маселе болбосун, парламентте талкуу жүргүзүп, өзүнүн депутаттарынын ойлорун айтып, пикирлерин айтып, ачуу чындыгын айтып, мына ошол жерде парламентте жакшынакай чечим чыгып турса, жөнөкөй карапайым эл дагы ыраазы болуп турат. Бүгүнкү күндө жогорку кеңеш өзүнүн ыйгарым укуктарын колдоно албай, ал үчүн башка бийлик күчтөрү маселе чечип калгандыгы парламенттин алсыздыгы кылып көрсөтүп жатат дейт Шамшыбек Медетбеков. Жогорку кеңеш кээ бир жерден өзүнүн алсыз экенин көрсөтүп атат. Өзлөрүнүн полномочиясын бөлөктөр алып, бөлөктөр аткарып атса, унчукпай отурушат да. Унчукпай ага жол бербеш керек да. Ошо мыйзам Кыргызстанда мыйзамдуулукту, ошо мыйзамдардын аткарылышын, конституцияны баш кылып, аткарылууну контролдой турган жалгыз орган
бул жогорку кеңеш. Өлкө парламенттик башкарууда болгону менен жогорку кеңеш алсыз болуп жатат. Сыртта болуп жаткан бардык чыңалуулар парламенттин ичинде чечилбей жатат дешет серепчилер. 6-чакырылышты эл өкүлдөрү мөөнөтүнүн аягына чейин иштейби, же ага жетпей кетип калабы, аны убакыт көрсөтөт. Иззат Шугаралиева, Бекжан Камзаев, Сентябрь.